Ак калпак күнү Кыргызстанда калпак баш кийимине арналган жыл сайын 5-мартта өткөрүлүүчү майрам. Ошондой эле ак калпак жана улуттук кийимдер күнү деп дагы айтылат. Ак калпак күнүнүн демилгечиси режиссер Рысбек Жабиров. Бул күн Жогорку Кеңештин 2016-жылдын 29-июнундагы 825-токтому менен улуттук баш кийимди маанисин сактоо жана сыйлоо, улуттук салтты колдоо жана элдин кыргыз маданиятына болгон сыймыктануу сезимдерин ойготуу максатында кабыл алынган. Официалдуу эмес түрдө 2011-жылы белгилене баштаган. Рысбек Жабировдун сөзү боюнча, ак калпак улуттук символ катары кийинки муундар тарабынан унутта калбаш керек. Ошондуктан ал өзүнүн майрамдык датасына ээ болуш керек деген ойлорун билдирген. Жылда ак калпак күнү бүткүл Кыргызстанда майрамдык салтанаттар, атайын иш-чаралар, жарманкелер, концерттер, флешмобдор менен өткөрүлөт. Мектептерде маданий массалык иштер жүрүп, бардык эркектер бул күнү калпак кийишет. Калпак кыргыз элинин эркектери арасындагы байыркы улуттук баш кийими. Калпак кыргыздын маданиятынын, тарыхынын жана улуттук өзүнчөлүгүнүн символу болуп эсептелет. Калпак мурда жалаң ак кийизден жасалчу. Учурда заман өзгөрүп, жаңы технологиялар пайда болгонуна байланыштуу синтетика сыяктуу материалдардан дагы жасалат. Калпактын бир нече түрлөрү бар. Мисалы, айры калпак, туюк калпак, бакай калпак, бала калпак жана башкалар. Өңү түсү боюнча ажыратылышы: бойго жете элек бала кыюусу жашыл калпак кийген, ал мээ бойго жеткен бала кызыл калпак кийген, турмуш куруп, үй жайлуу болгондо кара калпак кийишкен. Кадырлуу, калк башында турууга күчү жеткендер ак калпак, мурда манаптар бийликте турганда төбөсү шуңшыган бакай калпакты кийип жүрүшчү. Ошентип ак калпак күнү кыргыз элинин символу болгон калпак баш кийимин даңазалаган майрам. Калпак кыргыз элинин белгиси боло берсин.